Assalamu alaikum bagbanlar, жүзім сүйүүчүлөр. Мына биз абреска кылып уже кышкыга жылуулап жабуу үчүн даярдап койдук. Эми ушул бойдон эртең бүрсүгүнү бир 2 күндөн кийин катуу суук болот деген күнү анан муну топурак менен жанындагы эле бул жерден эле топуракталып эле бияка таштап эле аны үстүнөн көмүп коебуз. Калыңдыгын 10-15 сантиметр кылсак жакшы болот. Топурак менен жапкан бул эң жакшы турат, кышы менен жакшы жатат. Бирок бир гана нерсеси бар, жазында муну ачып атканда туура эмес бир жерден күрөктү сайып сындырып алсаңар мүмкүн таппай калып. Андан сырткары мурункуда видеолордон айтканбыз, обычный эле жанагы ак мүшөктөр, сахардын, ундун мүшөктөрү, бирок ичинде салафаны жок болуш керек. Себеби салафан болгондо салафан аттууга оросоңор дышать этпей калат, дем албай калат дагы, ичи көгөрүп кетет. Ошон үчүн дышать эте тургандай, мындай аба кире тургандай кылышыбыз керек. Салафан аттууну эч качан жолотпошубуз керек. Ал эми берки мүшөктөн болсо анын ичинде тешиктери бар, андан дем алып жатат. Бирок мүшөк менен үстүн жапканда биз аны жазда эртерээк ачышыбыз керек. Эртерээк. Топурак менен болгондо аны шашпай жакшылап бир күн жылган учурда ачсак болот. Себеби топурактан жакшы дем алып жата берет да. Мүшөк менен жапканда жазында күн ысып баштаганда анын ичинен уже өзү өнүп баштайт. Өнүп өсө баштайт кичинеден. Анан аны ачып туруп кечирээк ачып калсаңар, анан чыгарганда ал жердин астында баягы жылуу жаткан эме эрте жазда болбой эле баары бир кечкисин салкын суук болуп калат. Ошол моментте үйшүк алып өлүп калышы ыктымал. Ошон үчүн ал мүшөк менен жапканда биз өнүп баштай электе эртерээк ачып чыгарып коебуз. Болгону эле ошол. Так топурак менен жапкан бул эң жакшы. Эми азыр болсо эми агроволокно деп чыккан атайын материал, ошонун калыңынан алып туруп кээ бир жерде өтө суугураак болсо 2 кабат кылып жаап койсоңор болот. Ал эми кышкысын жылуу кар калың түшө турган жер болуп калса, анда 1 кабат жаап койсоңор кардын үстүндө кардагы бир топ суукту сактайт. Калың жааса, кар жаабаган жерге дагы 2 кабаттап же болбосо дагы ар ким ар кандай, бирөө саман менен жабат, бирөө дагы бир демкелер менен жабат, иши кылып дем ала тургандай материал менен жабыш керек. Мынакей, ушундай кылып даярдап туруп тигине ар жактан баштап мына ташталып келди. Анан кийин мынакей обычный эле электроддун жарабай калган эскилеринен башын мынтип ийип туруп, калган жерге сайып мынтип фиксация кылып коебуз. Жерге карматып кое беребиз. Тигине башка жактарда да бар. Ушинтип туруп анан көмүп коебуз жылуулап. Ал эми обрезка боюнча мен жана жетишпей калдым. Видеого тартпай унутуп калыптырмын. Так негизгиси мына башынан караганда мына бир рукава, бул экинчиси. Мына түбү тиги жерде, ал жерден экөө чыгат. Экөөнөн мынакей. Бул мурункусу, андан кийинкиси, анан бул быйылкысы. Мынакей, көрдүңөрбү? Бул быйылкы былтыркыдан чыгып атат. Бул андан мурункусу. Ушундан эле мындан бирди калтырабыз. 2 рукав болсо, андан бирди калтырабыз. Меники да бул жерде түбүндө мына үчүнчүсү да бар. Мында экөө бар. Мына бул тарабынан көрсөк болот. Мынакей. Мында бирөө, анан мунусунан келип туруп, бул жагынан дагы бирөө бар. Бирди. Негизи экөө ташталган жакшы. Мына экөөнү алып туруп эле кийин биринчи зымга ушул жерге илебиз. Анан мындан бул жагына кеткен жагынан бул жагынан мөмө берет. Былтыркы видеода айтканбыз, ти кустикти бияка жыгабыз. Ал эми аркы кустукту бери жыгабыз, бири-бирине кайчылаштырып. Ортосунан аркы кустиктики
бул жерге келет да мунун бул жагына мөмө берет. Ал эми бул кустиктики бул жактан бул жагына жабылып туруп, бул жагынан мөмө берилет. Мынакей да бул жактан жакшылап көрсөтөйүн. Мынакей. Ушундай болуп жерде жатат. Мына однолетканы узун ченейсиңер, кайсы жерге чейин илине турган болсо ошол жерге чейин алып барасыңар. Меники буларым кичине жаш болгондуктан основной бул ортого эле нагрузка болуп калат экен дагы. Ал эми бул жак чекеси ушул туштарга жок болуп калат экен. Мен ошон үчүн анан бирди бул жагына калтырып койдум. Аны бул жак капталына илем. Кийин аркы кустиктики чоңоюп ушул жерге чейин келгенде анан муну түбүнөн алып саламын. Пока азырынча мен бул жактан да урожай аламын. Анан кийин аркыныкы келгенде анан бул алынып кетет. Ошон үчүн мынакей көрсөңөрдөр болот. Бияктан да мен ар биринен 3төн кылдым. 3төн дегеним бирөө запаска. Эми ар түрлүү ар кандай нерселер болот. Кээ бир жерлерде чычкан кемирип жеп кетет. Жакшы жабылбай калса, коен бар жерде коен тиштеп кемирип кетет. Же болбосо да бирденке болуп, бирөөсү жарабай калса, ар жакта бирөө менде запас бар. Ошон үчүн мен постоянно 3төн калтырам. Анан жазында илип, баары жакшы болсо, бирөөсүн жазында алып коем. Себеби экөө эле жетет. Мына түбүнөн чыгат, анан андан бияка однолеткадан экөө жатат арыны көздөй. Аркыныкы дагы ортосуна чейин келет да, мындан бул жака экөө эле жатат. Эки-экиден эле усиленный деп коет аны. Ушул усиленный 2ден тастаган жакшыраак. Бирөөнүн бир почкасы ойгонбой калса, экинчинин ошол туштан бир почкасы ойгонот. Анан аны жазында өсүп чыккандан кийин биз аны контролдоп алабыз. Эми мына ушундай кылып кесип туруп, ушундай кылып жаткыргандан кийин азыр железный купорос чачабыз. Бир сыйра железный купорос чачкандын өзүнүн дозасы бар. Ошол железный купоросту бир сыйра чачып коебуз дагы. Анан кийин 2-3 күндөн кийин өтө катуу суук болот деген күнү анан жанагындай топурак менен же мüşөк менен же агроволокно ошол азыркы атайын специальный материал чыккан. Ошолор менен ар ким өзүнүн кайсы эмне материал менен жаап жүрөт, ошол менен жаап коебуз да, анан 2-3 күн астында жатат, анан суук түшөт, анан баягы стабильный суук түшкөндөрдө. Азыр болсо -1, -2ге чейин болсо эчтеке деле болбойт. Основной кечинде -1, -2, 1-2 күн болот, анан кайра плюс болуп калат. Азыр ушундай болуп атат. Ошондо биз муну ноябрларда жапсак туура болот. Ноябрдан кийин анан постоянно стабильно суук болуп калат. Эми ар кайсы жерге ар кандай, кээ бир жерде эртеле суук түшөт, кээ бир жерде кечирээк суук түшөт. Ошон үчүн өзүңөр погоданы карап, алдын ала ошону расчеттоп тургула. Ошондо туура болот. Мынакей. Тияка чейин мына бул жакта да жатат мынакей. Мындайынан бул жака жыгылган, тигиники бери жыгылган. Жапканга да удобный. Кийин илип койсо да оңой, обрезкасы да оңой болот мунуку. Интернеттен деле карасаңар өтө көп бул жөнүндө.